Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын шейшемби күнгү чыгарылышы. Алдыдагы мүнөттөрдө. Конституциянын жаңы долбоору боюнча ош кыйыш пикирлер. Элдик курултайдын чечимдери бийлик органдары тарабынан мыйзам чегинде каралууга жатат деген. Нарын облусу менен Фергана облусунун кызматташтыгынын негизинде бир катар ишканалар ачылат. Ошол дыйкандарга, фермерлерге жардам берели деген максатта ушу ишкерлерди чакырганбыз, өзбек ишкерлерин. Өзбекстан башчысы Кыргызстанга белек кылган тез жардамдын 2-өө Нарын облусуна берилди. Катары Конституциялык кеңешменин жана жаңы конституцияны колдоо боюнча демилгелүү топтун айрым мүчөлөрү бүгүн теңир тоолуктар менен жолугушту. Алардын жана жергиликтүү калктын дээрлик 2 саатка созулган диалогторунда ушул жылдын 11-апрелинде бүткүл элдик добуш берүүгө чыгарылган баш мыйзам туурасында кызыктуу пикир алмашуулар болду. Анда айтылгандар жана көз караштар баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Анын эмне кашыккандары бири байланыштуу. Тарых илимдеринин кандидаты Рапия Исаева нукра эгемендүүлүккө ээ болгондон бери өлкөнүн баш мыйзамда көрсөтүлгөндөрдү иликтеп жана талдап келет. Айтымында 30 жылдык көз карандысында конституциябыз 2 жолу жаңыланган жана ага 9 рет оңдоп түзөтүүлөр киргизилген. Андыктан бул жолу баарысын жети өлчөп бир кесүү зарылдыгы өзгөчө. Ошого жараша жаңы документте башкы басым адилеттүүлүккө жана ачыктыкка жасалган. Бирок кой аксагы менен миң эмеспи, азбы көппү буга да каршылар бар. 8 статьяда ошол жерде баягы профсоюздардын, бейөкмөт уюмдардын, партиялык уюмдардын финансылык каражаттары каралат деген жүрөт да. Бул эмнени айтат? Бул эми булардын кайдан акча алып атасыңар, кайда жумшап атасыңар деген эле баягы өкмөт акысы болуп калат да ошону сураганга. Ошол статьянын кирип калганы болуп атат го деп ойлойм мен. Ошондой эле конституциянын жаңы долбоорунда адам укуктарына жана аны коргоого олуттуу маани берилүү менен мурункулардан салыштырмалуу кошумча беренелер аркылуу огобеттер бекемделген. Айрыкча мугалимдердин статусун көтөрүүнү мамлекеттин өз жоопкерчилигине алары жалпысына жагууда. Анткени коомдун андан аркы өнүксүн камсыздоочу келечек ээлерин тарбиялоо дайыма көңүл борборунда турушу негизги талаптардын бири. Союз мезгилинде көмүр менен квартира менен камсыз кылыш керек деген идея козголгон болчу. Мына ошолорду дагы кеңейтиш керек. Пенсияда жүргөн мугалимдер ошол көп жылдарды ташыркады. Ошол менен пенсияга чыкты. Ошолордун пенсиясын көтөрүп, ошолорго дагы көңүл буруш керек. Ал эми жаңы баш мыйзамга элдик курултайдын коомдук институт катары киргизилиши мамлекеттик башкаруунун ушул формасына артыкчылык берип келгендердин алгачкы жеңиши десек болот. Чындыгында бул боюнча сунуш кылгандардын баарысы тең эле конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн толук колдоосуна алынбады. Жоктон көрүү жогору дегендей, мүмкүн бул кадам. Мисалы үчүн 10-жылы адам укугу деген 52-чи беренеге кичинекей эле бир пункт болуп кирген. Азыр болсо 7-чи беренеде өзүнчө чоң берене болуп кирип, андан сырткары бир топ ыйгарым укуктары бар. Мисалы, мыйзам демилгелөө укугу бар, сотторду тандоо, сот адилеттигин камсыз кылуу ишинде өзүнүн өкүлчүлүгү бар, кандайдыр бир чактар бар. Бирок ошого карабастан жок дегенде мындай бир сүйлөм кирип калса дедик эле да, элдик курултайдын чечимдери бийлик органдары тарабынан мыйзам чегинде каралууга жатат деген. Ошондо бир топ статусу аныкталып калат эле. Анткени бардык жоопкерчиликти мамлекет башчысынын өз мойнуна алары көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Эгер эгемендүүлүктүн 30 жылдык тарыхына кайрылсак, мындай чоң вазифадан буга чейинки 5 президенттен жалтактап, өлкө кептелген саясий жана экономикалык кризистердин күнөөкөлөрүн таап, аларды жазага тартуу деги эле мүмкүн эмес. Андыктан ыйгарым укуктар бир эле адамдын колуна топтолуп калды деп, алдын ала дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Андан калса, конституциянын жаңы долбоорунда бийлик структурасын тең салмакта кармап турган рычагтар арбын. Башкы прокурор, эсеп палатасынын башчылыгын, борбор шайлоо комиссиясынын башчылыгын жогорку кеңеш тараптан көрсөтүлгөн кандидаттардан тандап алып атат. Бул не деген? Бул рычаг да, жогорку кеңеште рычаг калып атпайбы? Андан тышкары мына бардык ошо соттун
башкы жанагы Верховный соттун, Конституциялык соттун башчыларын дагы ошо жогорку кеңештин макулдугу менен алып атат. Бул жерде кандай өтө баардыгын тартып ал деген туура эмес. Тескерисинче буга чейин тең салмактуулук бар сөзсүз түрдө. Негизден мына ушундай маселелер көтөрүлгөн бүгүнкү жолугушууда теңир толуктардын баш мыйзамдын жаңы долбооруна кайдыгер эместиктери таасым байкалды. Өз кезегинде алар тарабынан айтылган ой-пикирлер Конституциялык кеңешме тарабынан эске алынары белгиленди. Бөлөкбай Серимбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары. Жергиликтүү кеңештерди шайлоодо Нарын району боюнча 410 талапкер катталса, анын 30%-ын айымдар түздү. Мыйзамдагы өзгөртүүлөрдөн улам орун алган мындай көрүнүш калк арасынан лидер айымдардын чыгышына өбөлгө болууда. Айылдык кеңеште айымдардын орду кандай? Кийинки сюжетте айтылат. 77 жаштагы Асылкана Китаева кезегинде советтик партиялык кызматтарды аркалап учурда ардактуу эс алууда. Ошондой болсо дагы алган билими мен тажрыйбасын бөлүшүү үчүн Нарын райондук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иш алып барууда. Өмүр жолунда 3 жолу Ак Кудук айылдык кеңешине, 2 жолу Чаншан райондук кеңешине депутат болуп, калктын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө салым кошкон жалгыз айым болгон. Азыркы шайлоо менен мурунку шайлоонун ортосунда көп айырма бар. Мурунку шайлоолордо аялдар дээрлик катышчу эмес. Катышкан күндө деле мындай өздөрүнчө качып, бул коомдук жумуш болсо кандай көтөрүп кете алам деген көп сезимдер пайда болчу. Анан көбүнчө элдер дагы мындай түшүнүк ушундай болчу да, аялым депутат болуп эмне кылат эле деп. Мындан 38 жыл мурун айылдык кеңешке депутаттыкка ат салышканда өзүнөн башка бир дагы аял жолдош талапкер болгон эмес. Себеби ошол кезде коомчулукта аялдар жөнүндө көз караш башкача болчу дейт. Эми жылдар алмашып, айрыкча быйылкы шайлоо өнүктүгүндө депутат болууну кыялданган айымдардын саны кескин өсүш берген. Алып айтсак, Нарын району боюнча 410 талапкер катталса, анын 30%-ы же 102-син аялдар түзгөн. Мурунку созывда бизде депутаттардын 11 депутаттын ичинен 2 аял киши болчу. Азыркыга болсо 4 аял киши катышып атат. Мунун ичинен буюрса 2 шайланат болуш керек. Мурунку созывдан баштап аялдар катыша баштады. Депутат болуп өздөрү укуктарын биле башташты. Аял кишилер дагы элге аралашып, коомчулукка аралашып, жана маселелерди чечели деген умтулуулар болуп атат деп ойлойм да. Алып айтсак, өткөн жергиликтүү шайлоолордо өлкө боюнча 483 айылдык кеңештердин ичинен 86 айылдык кеңеште бир дагы аял талапкер катталган эмес. Мындай жагдай айрым социалдык маселелердин такыр каралбай калышына алып келген. Жаңы мыйзамга ылайык 30%-нан кем эмес резервке кирсин деген мыйзам чыккандыктан ошо аял жолдоштор жергиликтүү кеңештин депутаттарына мандат бергендиктен катышып атышат. Мисалы бизде 3 айыл болуп 11 депутат болгон болсо, азыркы убакта бардык ошо мекеме жетекчилери, ошондой эле айыл тургундардын арасынан лидер аял жолдоштор тапшырышыптыр. Мурунку созывда болсо аял жолдоштор болгон эмес, андан мурункусунда бир эле аял жолдош катышкан. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү кеңештерде айымдардын орду 30%-дан кем болбошу керек деген талаптын болушу аялдар үчүн болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк болду дешет коомчулукта. Анткени айылды өнүктүрүүгө салым кошом деген идеяга бай айымдардын кыялы орундалып, айылдагы бир катар маселелер ыраттуулукта чечилет. Социалдык маселелерди, чечилбеген көйгөйлөрдү, мисалы үчүн биздин көп нерселерди эркектер чече албайт да, билбейт да, койчойм ушу болор болбогон эле бирдемени деп коюп атышат. Ошонун баарын тең аялдар көтөрүп чыгып атышат. Козгогону мага ушунчалык жакты да. Аялдар уже мен өзүм сүйүнүп атам да, биздин кыз келиндер аябай жакшы аракеттерди кылып, билимдүү болушуп, эки жактан окуп, көп нерсени, көптөрү мисалы үчүн англис тилди мен словар менен үйрөнүп атам дегендер да жолукту да. Ошентип өлкө тарыхындагы маанилүү күн болгон 2021-жылдын 11-апрели жергиликтүү кеңештерди шайлоо менен бирге алдыга багыт алчу кадамын аныктамакчы. Аталган кадам түз жана байсалдуу болуп, жемишин берет дегенге элдин үмүтү чоң. 17 март күнү өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жетектеген расмий топ Өзбекстандын Фергана облусуна иш сапары менен барган. Анда эки облус ортосундагы кызматташтык байланыш түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Маалым болгондой, облустун райондорунун башчылары да бир катар соода экономикалык макулдашууларга кол коюп, жакын арада ишке ашыруу мерчемделген. Делегация мүчөлөрү бүгүн облустагы массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү менен жолугушуп, иш сапар тууралуу кенен маалымат беришти. Анда эмнелер сөз болду? Кийинки материалда. Областыбыздан чыккан
Жыйында Актала району менен Өзбекстандын Кубасай шаарынан Жумгал менен Ташлак, Кочкор менен Алтарык, Нарын менен Кувин райондорунун жана Нарын шаары менен Маргалаң шаарларынын ортолорунда соода экономикалык карым-катнаштар жөнүндөгү макулдашууларга колдор коюлгандыгы айтылды. Бул жерде бир туугандаш эки област иш апарып атканыбыздан бир чети бизге инвестиция тартып Нарын областына инвесторлор, ишкерлер келип өзүнүн иштерин баштаганда бул келишимдер боюнча да көп келишимдер бар, бирок биз азыр ишке ашчу маселелер боюнча гана маалымат беребиз. Чындыгында буга чейин эле Ат башы жана Фергана райондорунун ортосунда достук байланыштар өкүм сүрүп, Өзбек тарап жүн жана тери иштетүүчү фабрикасын курууну моюндаган. Ошондой эле алар картошканы этти арбыныраак сатып алууга куштар. Бул жааттан алганда Ат башы району сырьёну сыртка чыгаруу максатын көздөөдө. Биз ошол дыйкандарга, фермерлерге жардам берели деген максатта ушу ишкерлерди чакырганбыз, өзбек ишкерлерин. Алар келип биринчиден ушу картошкага кызыгышканда, бул 2000 метрден өйдө жерде өскөн картошка таза болот экен, ичинде эч кандай оорусу жок болот экен деп ошого кызыгып, өндүрүү, картошканын көлөмүн көбөйтүү, экспорттоо боюнча өзлөрүнүн сунуштарын айткан. Кыргызстан ген байлыктарынан тышкары агро рудаларга да бай жана алар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 5%дан 25%га чейин көтөрүү касиетине ээ. Өзбекстандык фирмалар менен компаниялардын өкүлдөрү бул багыттагы биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча ондогон долбоорлорун сунушташты. Кочкор районундагы Акташтын сырьёсун экспорттоо жана туз шахтасында туристтик базаны куруу боюнча район акими Темирболот Абыкеев сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 9 жолдун тоомундагы Кочкор районуна алар сунуштаган логистикалык борбор курулуп башка өлкөлөрдүн базарына чыгууда жакшырмакчы. Бизде логистикалык борбор салуу боюнча буюрса бир мында дагы бир жемиштүү иш болгон турат. Анткени себеби түндүк түштүк альтернативалык жол Кочкор, Жумгал, Кочкор аркылуу өткөндүктөн, ошону менен катар балыкчыга жакын болгондуктан поезд жолу аркылуу алып кетиш дагы оңоюраак болуп атат дейт. Анан бул боюнча дагы ошол логистика борборун куруу боюнча дагы ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Кийинкиси питомник боюнча. Бизде Кочкордо жерлер бүгүнкү күндө иштетилбей алган, суу жетпей алган жерлер бар. Ошол жерлерге питомник уюштуруп, келечекте бир чоң иштерди баштайбыз деп дагы бул боюнча да пландарды койдук. Мына ушундай эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Ташлак районунун хокими Жумгал районундагы Каракечи капчыгайындагы Нарзан минералдык суусун иштетип экспорттоо, 300 орундан кем эмес тигүү фабрикасын куруу, малды бордоп семиртип экспорттоого колдоо көрсөтөрүн билдирген. Каракечи капчыгайында биздин Нарзан минералдык суусун иштетүү жана ошону экспортко чыгаруу боюнча биздин да ишкерлер барып келишти. Андан кийинки үчүнчү маселебиз болсо ушу малды бордоп семиртүү жана этти экспортко чыгаруу боюнча. Чын эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, ушу Жумгал жергеси дагы мал күндүктүү жер болгондуктан ушу дыйкан чарба мүчөлөрүнө баардыгына бир жакшы багыт түзүп берип, эки тараптуу бир достук келишимдин негизинде иш алып баруу багыттары болжолдонууда. Иш сапардан алкагында Актала району менен Фергана облусунун Кубасай району соода саттык айыл чарба, жеңил өнөр жайы, дыйканчылык жаатында бир катар келишимдерге макулдашышкан. Райондор күнөскана куруу жана курулуш материалдарын чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ушул курулуш материалдарын ошол өндүрүп чыгаруу боюнча биргелешкен ишкана куруу боюнча алгачкы ошол сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Күнөскана күтүү боюнча анан ушул тармакта ушу фермерлерибизди, кооператив ээлерин окутуп, ошол ишкерлер өз тарабынан ушу жашылча жемишти өстүрүү боюнча ушул тууралуу дагы өздөрү сунушташты. Ал эми Нарын районунун акиминин маалыматында Кувин району менен кызматташуу келишими түзүлүп, анын алкагында ичүүчү минерал суусун чыгарууга жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу демилгеленген. Басымдуу бөлүгү жана иштелбей аткан жерлер боюнча көп суу чыкпай, насостук станциялар курулбай, пайдаланылбай аткан жерлер боюнча ишкер кызыктар болуп атат, келип көрөлү деп атат. Эгер эмесе бир 2000 гектардай жерге макулдашуу иштетип, ушул жерде көп жылдык арендага алып, бир жергиликтүү элдерге да пайдасы тийсе, анан жерибизде иштелип калса деген сунуштарды айттык. Анан эми ишкерлер менен буга чейин келгенде дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Келип биз ушул тармактар боюнча Нарын району жалпысынан ушул жогоруда айтылган тармактар боюнча
иш алып бармай болуп атабыз. Маалымат ретинде айтсак, Нарын облусунан барган топ 30 адамдан туруп, курамына ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын кызматкерлери, район акимдери, Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчилигинен ар тармактуу ишкерлер барган. Иш сапарда ферганалыктар кымыз менен дарыланууга жана кышкы тоо туризмине кызыктар экендиктерин билдиришкен. Нарындык ишкерлер бул жолугушуунун облус үчүн маанилүү экендигин билдиришти. Анткени буга чейин өндүрүлгөн товарлар сыртка чыкпай, көпчүлүк ишканалар тез эле жабылып калган. Айтылган келишимдер ишке ашса, кыргыз-өзбек тарап тең пайда таап, өндүрүш жанданып, жумуш орундары көбөймөкчү. Ишкерлер менен сүйлөштүк, жанагы эт багыты боюнча, туризм багыты боюнча, анан күнөс калаларды уюштуруп берүү, жана кластер, жанагы биз бир нерселерди өндүрүп эле кайра сата албай, азыр дыйкандар ошондон кыйналып атпайбы? Булар ошо өндүрүп берсеңер, өзүбүз ошо багыт берип, кайра ошону сатып алабыз деп, ошол жагы бизге аябай жакты да. Жалпысынан бул иш сапарда 10 келишимге кол коюлган. Жыйында жакынкы күндөрү Фергананын туристтик компаниялары маалыматтык тур менен Нарын облусуна келери маалым болду. Жыйынга катышкан журналисттер тиешелүү тараптарга кызыккан суроолорун берип, жоопторду алышты. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбек Республикасына болгон иш сапарында Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 20 тез жардам унаасын белек кылган. Бул унаалар иш сапардан алкагында Өзбекстанда өндүрүлгөн транспорт каражаттары катары кыргыз тарапка берилген. Мунун экөө Нарын облусундагы саламаттыкты сактоо мекемелерине бөлүнүп, бүгүн унаанын ачкычтары ээлерине расмий түрдө тапшырылды. Буга чейин Актал аймактык ооруканасында Союз мезгилиндеги эскилиги жеткен бир тез жардам унаасы бар болчу. Аймактык ооруканада 35 миңден ашуун адам каттоодо турат. Жергиликтүү дарыгерлер калкты тейлөөдө бир катар кыйынчылыктар жаралып келгендигин айтышат. Өзбек элинен келген Исузу үлгүсүндөгү унаа аталган алыскы районго берилди. Санитардык автоунаа жок болгондуктан бир топ кыйынчылыктар жаралууда болчу. Бейтаптарды тейлөөдө бир больницадан экинчи больницага бейтаптарды ташууда. Анан кийин санитардык автоунаа керек болгондо биз бейтаптардын өздөрүнүн машинасы менен же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун машинасын суроого муктаж болчубуз. Ал эми айылдары чачкын жайгашкан Нарын районунда алыскы Карагужур өрөөнүндөгү унааны кошпогондо 5 тез жардам унаасы калк кызматында. Эми алардын катары жаңы Volkswagen Кетти Cargo үлгүсүндөгү Ria Mobil менен толукталды. Бул автоунаа алыскы 8 март айыл аймагына берилет. Анткени Нарын шаарынан кыйла алыс жайгашкан айылда бейтаптар жол азабын тартып келишкен. Эми бул унаа жакынкы 5 айыл элине кызмат кылмакчы. Эң алыс жайгашкан жолу дагы абдан катаал. Баягы жергиликтүү калк ооруп кала турган болсо, ал жерге баягы медициналык автомашина жетип кайра келечекте чын эле кыйынчылыктар тудуруп келген. Мына эртеңки күнү биз 8 март айылына тапшырып берели деп турабыз. Автоунааларда мобилдик жабдуулар орнотулган. Анда аппаратура, жасалма дем алдыруучу кычкылтек баллондору жана биринчи жардам көрсөтүүчү бардык шарттар каралган. Белек катары Кыргыз мамлекетине 20 тез жардам машинасын берген. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, 2 вертолет берген, дагы көп нерселерди берген. Анын баарын эми соц тармактардан угуп көрүп билип атасыздар. Ошол машиналардын экөөсүн биздин Нарын областына бериптир. Өтө кубанып турам. Маалымат ретинде айтсак, облус боюнча 5 райондук жана 1 шаардык тез жардам бөлүмдөрү калкка медициналык жардамдарды көрсөтүп келет. 2020 жыл ичинде облус боюнча тез жардам бөлүмдөрүнө мамлекет тарабынан 9, ал эми жеке ишкерлер тарабынан 11 унаа берилген. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары. Эми башка кабарлардан. Кургак учук айга турчилдет. Андыктан оорулууларга аяр мамиле керектигин дарыгерлер эскертишет. Мындан сырткары аларга мамлекет тарабынан берилген материалдык жардам да чоң колдоо болуп саналат. Илдетти дарылоо иштери акысыз жүргүзүлөт. Ал эми коомдук уюмдар бул жарандар үчүн кандай камкордуктарды көрүүдө? Кийинки материалда айтылат. Ак Муз айыл аймагы бир айыл. Калкы 4 миңден ашуун адам. Жергиликтүү бюджетке акча аз түшкөндүктөн Ак Муз негизинен мамлекеттик дотация менен жашайт. Жыл сайын социалдык керектөөлөргө 200 миң сом бөлүнчү. Мунун ичинде кургак учук менен ууурган адамдарга жардам дагы кирчү. ЮСАИДтин кургак учук менен ууурган бейтаптарды колдоо долбоорунун тренингине катышкандан кийин айыл өкмөтү быйыл социалдык жардамга деген акчаны 15 миң сомго көбөйтмөй болду. Ак Муз үчүн бул бир тойл акча. ЮСАИДтин долбоору боюнча кургак учук кабылган адамдар боюнча семинарга катышып келгенбиз. Ал жерден биз
ушундай көйгөйлүү маселелерди чечкенге көп аңгемелешип, мындан ары ушундай кургагычтык боюнча жабыркаган адамдарга, ооруган адамдарга жардам көрсөтүү боюнча көп иш тажрыйбаны алганбыз. Ошо боюнча биз азыркы күндө иш алып барып атабыз. Айылда кургагычка чалдыккан 2 бейтап бар. Айыл өкмөтү алардын сакайып кетишине жардам берүү канчалык маанилүү экенин түшүнөт. Мыйзам боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жылына бир жолу бейтаптын дарыланууга барып келген жол киресин төлөп бериши керек. Ак Музда азык-түлүк, кийим-кече жана акча жагынан жардам берүүгө аракет кылып турушат. Ошо туберкулез балдарыбыздын ден соолугу үчүн кам көрүп, ошол акчаны бөлдүрүп алып, өз убагында тиешелүү мекемелерге бөлүп беребиз. Ал мекемелерде биз улам контролдоп карап, эмне биздин балдарга кетип атабы, расходу же башка жака кетип атабы, ошого түздөн түз көзөмөл жүргүзөбүз. Биз алардын ден соолугу үчүн аябай жүрөгүбүздү ооруткан маселелерди чечкенге дайым даярбыз. Социалдык керектөөлөргө чыгашаны көбөйтүүгө бир добуштан макул болушту. Жергиликтүү депутаттар айыл өкмөттүн демилгесин колдоп беришти. Ал ошо айыл өкмөттөн анан медициналык жардамдарды, социалдык жардамдарды алып турат. Анын ден соолугу биз үчүн өтө маанилүү. Ошол ден соолугуна кам көрүп баргандай жардамдарды, тамак аш, финанс жанагындай жардамдарды берип турабыз да. Кургагычык болуп ооруп калган айылдаштарын колдоого жергиликтүү тургундар дагы даяр. Кургагычыкка карата айыл өкмөт тарабынан бөлүнүп аткан акча каражаттарын туура колдойбуз. Бул жыл сайын бөлүнүп жүргөн ошо маалыматыбыз бар. Ошо азыр биздин айылда дана так санын биле албайт экенмин, канчадан бар. Бирок ошо ар бир кургагычык менен ооруган адамга жылына ошол ар бир жаранга акча бөлүнүп турганын билебиз да. Так маалымат. Бул жагына биз жакшы эмедебиз, ой пикирибиз. Коронавирус пандемиясынын экономикалык кесепеттери баарына залакасын тийгизди. Көпчүлүк жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары биринчи кезекте социалдык чыгымдарды кыскартышты. Кризис Ак Муз айылындагы кыйгап өткөн жок. Ошого карабастан айыл өкмөтү оор кырдаалга кептелген айылдаштарына берилүүчү жардамды сактап гана калбастан көбөйтө да калды. Жердешибиз Айбек Жунусов кайрымдуу адамдардын жардамдарына муктаж. Анткени анын боорун тез арада алмаштыруу зарыл жана ал үчүн 50 000 Америка доллары талап кылынууда. Тилекке каршы анын үй бүлөсүндө мындай ири суммадагы каражат жок. Андыктан ал элдин боорукерлигине ишенүүдө. Айбек Жунусов 42 жашта. Ал гепатит Д плюс Б дарты менен күрөшүп келет. Дарыгерлер ага боор рагы деген аныктама чыгарган. Анын абалы күндөн күнгө начарлоодо. Ошондой болсо да үйдүн жүгүн көтөргөн жалгыз өзү. Ата энеси пенсияда, жубайы 2 баласын карап үйдө олтурат. Ошондуктан кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. 4 жыл мурун эме болгон, кровотечение болуп, анда деле докторлор направление бериптир мага. Анан могу күчүндө маркерге тапшырып көрсөм, гепатиткечи. Ошо гепатиттен ошо Б, Д деп чыкты. Хирургка жиберди. Хирург карап, муну удалять эткен болбойт. Только пересадка срочный порядка деп ошондой айтып атат. Айбек Жунусовдун боорун Индиядан алмаштыруу кажет. Ага 40-50 000 акш доллары зарыл. Өзүнүн тапкан каражаты жетпейт. 11 жылдан бери жылуулук тармагында иштейт. Эмгек акысы 20 000 тегереги. Балдарынын жакшылыгын көрсөм, бактылуу чоң ата болсом деген тилеги бар. Бул эме болгондон, кровотечение болгондон, бул боор дагы мындай сыз бооруп калды. Эмне болуп атат деп ошо анализ тапшырып көрдүм. Ага чейин мындай деле билинген эмес эчтеке. Дедим, кыргыз элиме ошо жардам сураган 2 баламдын жакшылыгын көрүп, ошолор чоңойтуп, неберелерди багып, бактылуу чоң ата болгум келет. Жараткан 2 түгөйдү бири-бирине жөлөк таяк болуу үчүн кошот окшобойбу? Алия айым күйөөсүнөн сакайып кетиши үчүн баарына даяр. Ал үчүн өзүнүн боорунун жарымын берүүнү пландоодо. Анткени балдарын чогуу үйлөп жайлап, жашоодо эри шаркак бири-бирине жөлөк болуп жашасак дейт. Биз ошо күзүндө эле билдик, что биз ошо гепатит менен ооруйбуз деп. Ошо күздөн бери дарыланып келатабыз. Бирок врачтар ошо МРТге түшкүлө деп эметип, опухольду көрөлү дегенде айтат, бул уже 10-15 жыл ооруп келатат депчи. Бирок бизге билинген жок ооруганы. Ошо просто күзүндө эме тапшырсак, канды ошентип чыгып калды да биздики диагноз. Донор кымбат болгон үчүн уже мен уже донор болуп эметейин деп атам да, күйөөмө
боорумду берип ушу айыгып кетсин. Эне үчүн баланын канчалык асыл экендигин энелер гана жакшы түшүнөр. Нуриса апа акыркы күндөрү уйку көрбөй калган. Анын жүрөгүнө үйгөн баласынын ден соолугу, көз алдында солуп жаткан өмүр аны боздотууда. Эл журтум, кайрылам силерге. Балама жардам бергиле. Балам аман калса, дагы бир Кыргызстандын бир жак бизин чекесинен кыймылдатканга жарар. Эле жылуулуктар тылап, жылуулуктар маңда 12-13 жылдан бери иштейт. Чоң балам да ошондо иштейт. Мамлекеттин жумушунда. Эл журтум ишылса, балама жакшылык кенедей эле болсо көп түкүрсө болот болуп, Индияга пересадкага деп атат, ошого жардам кылгыла. Бул акча менин колумдан келбейт. Кыргыз эли боорукер, жардамга муктаж адамдарга көмөк колун сунат деген ишенич чоң. Шейшемби күнгө карата топтолгон окуялар мына ушундай жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.